көрүүгө кооздук берип, жыпаржыт жана жагымдуу маанайды жаратуучу бегония гүлүнүн мекени Гаити өлкөсү. Алгаш жапайы чөп катары өскөн бул өсүмдүктү 19-кылымда гүл катары таанып, анын коллекциясын ачкан Мишель Бегон болгон. Дал ушул кишинин урматына гүлдүн аты бегония деп аталып калган. Убакыттын өтүшү менен башка өлкөлөргө да тараган. Маалыматтарга караганда бегония гүлүнүн дүйнө жүзү боюнча 1000ден ашык түрү бар. Ал эми биздин өлкөдө 50дөн ашууну өстүрүлөт. Биздин үй кожойкелеринин сүйгөн гүлүнө айланган бегониянын түрлөрү болсо түсүнө да жараша бөлүнөт. Мисалы, тажи бегониянын 5ке жакын түрүн өстүрүп жаткан учуру. Анын уругу Чехия өлкөсүнөн алынып келинген. Биринчиден бул гүлдү уругун сээп алабыз дагы, уругун себилип баягы көчөт чыккандан кийин ар бирин пикировкалап туруп стакандарга эгип, анан чоңоюп баштаганда, анан ушундай гүлдөй баштаганда ар бирин бир горшокко тургузабыз. Бунун топурагын ушу кара топуракты алып келип, кара топуракка анан өзүнүн баягындай дагы азыктары бар, кошула турган, ошо азыктарын кошуп аралаштырып туруп, анан ушундай топурактарга тургузабыз. Бегония бөлмө гүлдөрүнүн арасында кез келген жагдайга бат көнүүчү кеңири таралган гүл. Күнөстүү жерде анча жактырбаган бегония жай айларында көп сууну талап кылат. Муну мол гүлдөтүү үчүн топурагына жакшы маани берүү жана жел жүргөн жерге коюу керек. Эгерде жакшы көңүл буруп карасаңыз, сабагы жайнаган гүлдөн көрүнбөй калат. Ал эми бул гүлдү уругунан жана кыркылган сабагынан көбөйтсө болот. Азыр мына масса гүлдөп турат го, көрүп турасың. Азыр ушу гүлдөйт дагы, анан өзүнүн убакыты келгенде баардык гүлдөрүн төгүшүп, анан дем ала башташат да. Мисалы үчүн кышы менен дем алат да, буларга суу да куюлбай, эми жакшыраак жерге коюлуп, картошкасын гана сактап калыш үчүн. Эрте жазда уход мындай неме карала баштайт. Ошол убакта кайра баягы топурактарын жумшартып, кайра сууларын куюп баштаганда кайра астынан немесинен чыгат да, баягы пиязынан. А так өзүнчө мындай ар бир жеринен кесип, буну өзүнчө калемчелеп туруп неме көбөйтсөң дагы болот да. Бул гүл бөлмөнү көрктүү кылгандан сырткары абаны тазалап, терс энергиялардан арылтып турат. Ошондуктан бегонияны кайсы гана мезгилде болбосун өстүрүүгө аракет кылыңыз. Гүлүңүздүн жалбырагы саргайып баштаса, көлөкө жерге жылдырыңыз. Ал эми кышында суу бербей эле койгонуңуз оң. Мына ушундай маалыматтар. Ар дайым үйүңүздөрдү түркүн гүлдөр кооздоп турсун. Айдана Оразалиева, Толкунбек Асылбек уулу, Ару таң программасы.